Эфирде укуңду бил, сиздер менен мен Ырыс Металиева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү программада соттук экспертиза өнүгүүгө карай деген темада талкуу жүргүзөбүз. Эгер бул жаатта сиздерде да суроо сунуш же болбосо ой пикир боло турган болсо, 0312 51 0018 телефон номерине чалып бизге узатсаңыздар болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми алгач студияга келген коноктор менен таанышып алыңыздар. Советбек Эржанов, соттук экономикалык экспертизалар бөлүмүнүн башчысы. Эмит Булатов, психологиялык жана лингвистикалык экспертизалар бөлүмүнүн башчысы. Мырзалар, саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Саламатсыздар. Баякы сиздердин юстиция министрликке караштуу соттук мамлекеттик экспертиза борбору башка имаратка көчкөнү тууралуу баарыбызда маалымат бар. Баякы ошол жакта иштеген кызматкерлер ушул жаңы жай, жаңы дем менен иштөөгө шарт түздү деген бир баякы ой пикирлерди айтып атышат да. Келиңиздер, алгач ошол борбор жөнүндө даярдалган сюжетти көрүп алалы биринчи. Андан кийин маекти улап кетебиз. Борбордо 10га жакын атайын экспертиза бөлүмү бар. Алардын ар бирине өзүнө тиешелүү милдеттер берилген. Белгилей кетчү нерсе, кылдаттык менен өткөрүлчү экспертизалар талапка жооп бере турган лабораторияда жасалышы керек. Борбордун өкүлдөрүнүн айтымында, жаңы имаратка көчүү жаңы шартта иштөөгө жол ачты. Бул эми биздин азыркы кийинки аккредитация өткөнгө жакшы мындай ушундай шарттар түзүш керек болчу. Ошон үчүн аябай чоң таасир болду. Жана бул жана биз иштетип аткан жабдуу каражаттары, бул техникалык базабыз бир убакытта бар деңгээлде иштетилип турат дагы. Анда мурдагы эски имаратта иштетилгенде бул абдан оор абал болчу да. Азыр болсо ошолорго бүт шарт түзүлдү. Анан көбүнчө экспертизалар бизде деген мындай күнүмдүк көп экспертизалар бизге бул жерге токтом менен алып келинет дагы. Бул бүт бизде криминалистик экспертизалар болуп саналат. Бизде 9 түр экспертизалар өткөрүлөт. Эң биринчи ушу баңгизаттар боюнча изилдөөлөр, баңгизаттар боюнча күнүмдө мынакей азыр биздин бөлүмдө бир жылда 800-900 экспертизага чейин өткөрүп атабыз. Күн сайын бөлүмдө экспертизанын түрү жүргүзүлөт. Адистер алардын катарында көпчүлүк билбеген биологиялык экспертиза дагы бар экенин айтышат. Анан бизде дагы көбү билишпейт окшойт, ушу биологиялык объектилер боюнча көп экспертизалар азыр келип атат. Бул атайын белгисиз жанагындай өсүмдүктөр, азыр деген жана антип көз ачык деп ар кайсы чөптөрдү назначить этип дары катары элдерге берип атышпай, ошону дагы иш козголуп келип канча киши каза болуп калып атат. Ошол иштерди да бизге келип алып келишет. Ошолорду да биз изилдейбиз. Ал кайсы дары чөптөргө киреби же кандай чөптөргө кирет. Белгилей кетчү нерсе, экспертиза демекчи жүргүнчүнү сүзүп, из жашырган айдоочулардын унаасын аныктаса болот экен. Ал үчүн жабырлануучунун кийими атайын микроскоп аппараты аркылуу текшерүүдөн өткөрүлөт. Ошондой эле курулуш тармагында мыйзам бузуулар болгон учурларда соттон же болбосо прокуратурадан келген аныктамалар менен иштей турчу бөлүм дагы бар. Ал бөлүмдү жетектеген Мирлан Турсуналиев өлкөдө курулуштар көбөйгөндөн бери аныктамалардын саны дагы өскөнүн айтты. Мен ушу бөлүмдө 15 жылдан бери иштеп келатам да. Биринчи мен иштеп келгенде бир 10-15 чакка эле түшчү да, бир айдын ичинде. Азыр 40-45 түшөт. Бир айдын ичинде ушундай аныктамалар түшөт да. Сот органдарынан, прокуратура органдарынан, судебный исполнительдерден түшөт да. Анан ошол жакта бизге коюлган суроолор бар да. Негизи ушу аныктамаларды кээде карасаң бир 5, 10, 15, 20 суроого чейин коюп берет да. Ошонун негизинде биз деген биздин өзүбүздүн эме бар, закон о судебной экспертной деятельности деп, ошонун негизинде биз карайбыз да. Ар бир ушу бизден чыккан кортумду ушу 330-331 статьяга мисалы үчүн тура эмес жооп берсек же баш тартсак, ушу кылмыш жаза кодексине баш тартабыз деген ушундай кол коюп беребиз да. Ошондуктан биз ар бир суроону үтүр точкасына карап тура жооп берген аракет кылабыз да. Борбордо башка экспертизалар менен катар баллистикалык экспертиза дагы жүргүзүлөт. Бул бөлүм ок атуучу курал-жарак жана андан чыккан октор менен иш алып барат. Жаңы имаратка көчүү менен бул бөлмөдө дагы жаңы шарттар түзүлгөн. Тынчтык Акишев, Бекназар Шеримамбетов, Пирамида.
Мына баягы мамлекеттик соттук экспертиза борбору тууралуу кичине болсо дагы маалымат алдык. Кандай шарттар бар экен, кайсыл жаатта экспертизаларды жүргүзөт экен. Эми келиңиздер, ушул борбордун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары жөнүндө угалы. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Мына сиздер жана сюжеттен көрүп кеткендей, биздин мамлекеттик соттук экспертиза борбору жаңы имаратка кирди. Бул азыркы күндө биздин эксперттердин иштөө шартына өзүнүн жакшы жагын тийгизип атат. Азыркы күндөгү абалы жөнүндө айта келатып, кичине тарыхынан баштап кетсек де болот да. Бул соттук мамлекеттик экспертиза 1963 жылы 4 июнда уюшулган. Азыркы күндө уюшулган кезде республикалык илимий изилдөө лабораториясы деп уюшулган болчу. 2001 жылы кайрадан мамлекеттик соттук экспертиза борбору деп аталды. Негизинен эмне иш кылат деген суроо телекөрүүчүлөрдү ушул күндө кызыктырат болуш керек. Негизги функциясына бул мамлекеттик соттук экспертиза борбору соттордун, укук коргоо органдарынын, тергөө органдарынын чыгарган токтомдору, аныктамалары боюнча соттук экспертизанын корутундусун беришет. Көп учурда бул кандайдыр бир учурда өтө көп афиша деле кылынбайт. Себеби баягы тергөөнүн купуялыгы деген дагы биздин жазык процесстик кодексте ошондой статья бар. Бирок ошол көрүнбөгөн фронтту дайыма камсыз кылып, өзүнүн билимине жараша, кесибине жараша, экспертизанын түрүнө жараша чоң коллектив азыркы күндө кызмат кылып келе жатат. Ушул күндө бир 120 кишиге жетип калды. 48 түр экспертизаны жүргүзүшөт. Союз тарагандан бери мен ойлойм, ушул биздин экспертиза борборунда негизги ушу кадрдык потенциалды сактап калдык десек мен жаңылышпайм. Азыркы күндө баягы замандын талабына жараша союз тарагандан ар бир мамлекет өзүнчө суверендүү мамлекет болуп бөлүнгөндөн кийин анын өзүнүн дагы терс таасирлерин тийгизди биздин мамлекетке. Көптөгөн кадрлар кетип калды. Бирок ошондо дагы негизги баягы кадрларды сактап кала алдык. Азыркы күндө ушул бизге талап коюп аткан ошол укук коргоо органдарынын, тергөө органдарынын, соттордун тапшырмаларын аткарып келе жатабыз. Негизгиси криминалистикалык экспертизалар жүргүзүлөт. Биринчи багыты. Экинчи багыты инженердик, техникалык деп бөлүнөт. Үчүнчү багыты экономикалык жаатында. Анан азыркы күндө замандын талабы, мына айтабыз, күндөн күнгө кылмыштуулук өсүп атат. Экономикалык болуп аткан талаптардын негизинде баягы биз дал келишибиз керек. Эксперттер кандай талаптар коюлса ошого кадрдык жагынан, өзүнүн деңгээлибиз жагынан дал келишибиз керек деген дайыма талап коюлуп келет. Ошонун үстүндө такай иш алып барылып келатат. Кадр жагынан негизги кадрлар баягы союз кезинде да окуп калган кадрлар бар. Андан кийин кошуна СНГ мамлекеттеринен окуп келишип атышат. Бул жагынан негизги кадрлар азырынча жетиштүү иш алып барылып атат. Дагы белгилей кетсек, бул жерде ушул күндө экспертизанын көп түрлөрүнүн ичинен дагы өзүнүн бир топ актуалдуулугу менен өтө жаңы түрдө экспертизалар, жаңы түрлөрү пайда болуп атат. Ошол экономикалык, кылмыштуулук жаатында болобу, же болбосо ошол эле жүргүзүлүп аткан жол кырсыгында дагы жаңы транспорт каражаттарынын келип атышы менен анан биздин мамлекеттик борбордун жетекчилиги бул тууралуу дагы өзлөрүнүн баягы койгон талаптарын аткарып келатышат. Ишти өзүнүн угунда алып барылып атат десек жаңылбайбыз. Түрлөрүнө келип, мындай кыскача белгилей кетсек, криминалистиканын ичинен дагы бир топ түрүнө бөлүнөт. Кыска айта кетсек, булар соттук четинен баштай келсек, мисалы,
кол жазма экспертизасын жүргүзүшөт. Булардын объектиси болуп, ошол кол жазмалар, жазуулар адамдардын коюлган колдору болуп эсептелет. Андан сырткары соттук техникалык документтердин экспертизасы деген дагы түрү бар. Булар болсо жанагы ушу күндөгү объектиси болуп, булардын көбүнчө жанагы акча каражаттарын же болбосо лотереялардын жанагындай жалган түрдө жасалгандарын аныктап жүрүшөт. Дагы бир түрү бар, соттук баллистикалык жана трассологиялык деп коебуз. Булар жанагы автомобиль кыймылдаткычтарынын номерларын аныктап бере алышат. Ошол негизгиси трассологиялык деген жана баллистикалык дегенге жана курал жарактардын түрлөрүн аныктоо, кылмыскерлерден табылган курал жарактар боюнча ок атуучу курал жарактар. Дагы бир түрү болуп, соттук бул жерде өрт өчүрүү жагынан жана жардыруучу заттар экспертизасы деп дагы кийинки күндө актуалдуу түрдө болуп атат. Бул жагынан дагы азыркы күндө эксперттер бар, иштеп атышат. Булардын объектиси болуп, ошол өрт чыккан жерлер эмненин негизинде, кандай себептен деген суроолорго жооп берилип жүрөт. Андан ары карай өтө бир чоң багыт деп эсептейбиз. Мына заттардын, уюмдардын, ушулардын криминалистикалык экспертизасы, булардын ичинде жанагы наркотикалык заттар. Биз баягы наркотик десе билебиз да, Кыргызстан өзү Орто Азияда жайгашкандыктан географиялык жактан ошол баңги заттардын келгенде тактап, аныктап, ошол кайсы түрүнө кирет, азыркы күндө өтө актуалдуу болуп атпайбы? Ушул түрлөрүн аныктап бере алышат да. Бул жагынан иштер баягы жүргүзүлүп келатат. Дагы бир багыты болуп, соттук автотехникалык экспертиза деп айтылат. Бул жанагы жол кырсыгынан байланыштуу болгон бардык деталдар, автомобилдин өзлөрү, ушулар изилденет. Анан экономикалык жаатында болсо, инженерлик жагында соттук курулуш экспертизасы бар. Бул азыркы жанагы имараттардын курулган, кандайдыр бир имараттардын ошол туура курулгандыгы, туура эмес курулганбы, ошол колдонулган материалдар толугу менен өзүнүн талабына жооп береби, ушуларга жооп беришет. Экономикалык экспертиза жанынан алсак, бул мен ошол бөлүмдүн башчысы болуп иштейм. Бул азыркы күндө өтө чоң багыттардын бири экономикалык кылмыштар. Себеби ар бир мамлекет өзүнүн экономикасын, экономикалык кылмыштын түрүнө каршы дайыма күрөш жүргүзүп келген. Биздин өлкөдө да мындай чоң күрөш жүрүп атат. Азыркы күндө бул жагынан дагы ошол соттук экономикалык экспертиза бөлүмү иштеп, ошол органдардын берген тапшырмаларын аткарып келе жатабыз. Ошо кыскача айтсак, ошол негизги түрлөрүн мен санап өттүм да. Бул суроого жооп алсак болобу? Баягы жалпы маалымат болду да. Айттыңыз, заттардын же болбосо автотехниканын, курулуштун, транспорттун ушул ар кайсы түрлөрүн айттыңыз да. Жалпы жонунан ушул борбор экспертизанын канча түрүн жүргүзө алат? Азыркы күндө 48 түрүн жүргүзөт. Биз баягы негизгилерин гана санап өттүк. Ошонун ичинен жана дагы бир жолу айтып кетпедимби? Күндүн талабына жараша, мына мисалы наркотикалык заттардын ичинен спайс деген жаңы зат пайда болду. Ошо особенно бул жаштардын арасында билесиздер, мына Россияда өтө актуалдуу болуп, дүйнө жүзүндө өтө көп тарап атат. Биздин мамлекетте да ушундай көңүл бурулуп атат. Ошол спайстын түрлөрүн изилдеп, биздин эксперттер дагы буга даяр туруш керек деген азыр талап коюлуп атат. Ошого жооп берип атышат. Муну айтайын дегеним, ошо күндүн талабына жараша коомдо эмне өзгөрүп болуп атса, ошого дагы эксперттер ошо кылмыштын алдын ала, ошо кылмыштын ар бир чыккан түрлөрүнө жараша даяр изилдөө жүргүзүп, ошого тергөө органдарына, сот органдарына туура жооп бере алса деген талап бар да. Ошого канааттандырып келатат деп ойлойбуз азыркы күндө.
Бирок алдыда дагы көп. Мисалы ошол эле кошуна Казакстанды алсак, ошол эле жаңы көптөгөн түрлөрүн ачуу биздин милдеттин алдыда милдет турат да. Ошол эле мына ДНК деп айтабыз, баарыбыз билебиз, бирок азырынча биздин мамлекетте бул жүргүзүлө элек. Бирок ушул коңшу мамлекеттер менен тыгыз, негизгиси бул Россия мамлекети, Казак мамлекети менен тыгыз, тем более азыркы күндө жанагы жаңы экономикалык жаңы бирикмеге кирип атканда Бажы союзунун алкагында дагы бир топ иштер жасалып келген. Бул жагынан СНГ мамлекеттеринин жетекчилери, ушул соттук экспертиза мекемелери бардык жагынан жардам берип келатышат. Себеби биздин баягы Кыргызстан өзүнүн мурдатан берки калыптанып калган байланышыбыз бар, өз ара эксперттик мамилелер түзүлүп калган. Ошонун негизинде окутуу, бири-бирине кадрдык даярдоо жагынан жардам көргөзүп келатышат. Бул жагынан алардан кандайдыр бир отказ ала элекпиз бардык жагынан. Жакшы жардам берип келатышат. Ошол эле ДНКдан кийин мына айтып өтүп атпайбызбы? Ар бир жаңы коомдо чыгып аткан нерселер деп. Ошол эле өзүнүн экономический жагын алып карасак, ошол эле товароведческий деп коебуз. Ошол эле Казакстанда 3 түрү жасалат. Бизде азырынча бул баягы учурунда кадрлар кетип калгандыктан токтоп калган. Азыр ошол жандантуу маселеси туруп атат. Бул жагынан эми ушул бүгүн сиздер көргөн имараттын дагы бир айтып кетким келет да. Бюджетти эле карап отурбастан биз донорлор менен иштеп, учурунда мына быйыл кирген имаратыбыздын натыйжасы ошол учурундагы донорлор менен тыгыз иштеп, ошолор аркылуу бүткүл дүйнөлүк улуттар уюмунун баңгизаттарга каршы күрөшүү башкармалыгы аркылуу каражат ошол Америка посольствосу дагы каржылап, ушул мурда бөлүнүп берилген имаратты жанагындай техникалык жактан ремонттоп, реконструкциялап беришти. Бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мурдагыга караганда бул алдыга болгон кадам деп эсептейбиз. Эксперттер өзүнүн жоопкерчилигинде көрүп атышат. Себеби эксперттер ошол жакшы сапаттуу түрдө өзүнүн жумушун аткарышын талап кылышта мурда да жумуш ордун уюштуруп беришибиз керек да. Бул жагынан азыркы күндө келген ошол көрүп аткан укук коргоо органдарынын тергөөчүлөр келген баары айтып атат. Мурдага караганда кадам алдыга бир жылыш болуп атат. Түшүнүктүү. Кийинки суроону ушул эле өңүттө Эмит мырзага узаткым келип атат да. Күндүн баягы талабына жараша иштеш керек деген сөздү айтпадыңызбы? Борбор ошол бүгүнкү күндө дагы кандай күн, мисалы үчүн азыркы учур сиздерден дагы кандай өзгөрүүлөрдү талап кылып атат? Жаңыча иштөө багытында. Сиз эмнелерди айта аласыз? Мен жетектеген жаңы отдел ачылган. Психология жана лингвистика экспертиза бөлүмү деп аталган. Ошол бөлүмдө биз психологиялык жана лингвистикалык экспертизаны жасайбыз. Лингвистика боюнча жанакы газета, журналдарда, анан интернет сайттарда жеке адамдын аброюна шек келтирген маалыматтар же жалган маалыматтар барбы, ошонун баарын текшерип көрөбүз лингвистика жагынан. Психология жагынан элге кандай таасир кылышы мүмкүн ошол текстеги сөздөр, сөз айкыштар ошондо кандай болуп таасир кылат, ошону карайбыз. Анан азырынча бизде дагы бир багыт дин таануу боюнча экспертиза өткөрүп, бирок адис жаңы эле алдык, бир 2 айдай болуп калды иштегени. Жаңы эле үйрөнүп атат. Ошондуктан биз азырынча дин таануу боюнча экспертизаны өткөрө элекпиз. Баланы жаңы эле даярдап атабыз. Келечекте ушуну да карап атабыз. Ошо дин боюнча карап, экстремизм кандай болуп атат, ошонун баарын текшерип көрүп, анан кийинчерээк жанакы жарнамалардан чыкканда эле рекламада орусча айтат го. Кыргызчасы менен орусчасынын 2 түрү туура эмес, дал келбей атат. Азыр дагы көп жерден көрүнбөй калды. Мисалы үчүн орусча жазылып турган сникерстеке. Сделано из отборных сортов арахиса деп. Кыргызча болсо жерде жаткан жер жаңагынан жасады деп.
мааниси боюнча экөө башка болуп атпайбы? Жакта таңдалган жерден калганын жасаса, бу жакта жерде мындай чирип жаткан эле жаңактан жасагандай эле болуп атпайбы? Ошондо мындай карап көрсө көп жерде эле туура эмес котормолор бар, түшүнүктөрү башкача болуп атат да. Ошону да изилдесек жакшы болот эле. Азыр ушул жерден улап кетебиз. Бизге баягы суроо берүү үчүн келген көрөрманыбыз бар. Эфирге алып чыгам. Саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Алло, биз сизди угуп атабыз. Атыңыз ким болот? Алло. Биз сизди угуп атабыз. Атыңызды айтып, сурооңузду узатсаңыз болот. Мен 2 жыл алдын бир киши ошо кылмыш иштер боюнча каза болуп калган, ошол кишинин канынан спирти чыгып калган да, ошол 2 жыл алдыңкы эмени кайрадан чыгарсак болобу, экспертизаны өткөрсөк болобу деген суроо бермекчи. Суроо түшүнүктүү болдубу? Суроо түшүнмен. Бир аз түшүнүксүз болуп калды. Суроону да кененирээк түшүнүктүү берсеңиз. Тилекке каршы бул жерден телекөрүүчүнүн оюнда соттук биологиялык экспертиза жөнүндө болуп атат го. Кандын составында болсо бул этил спирти чыгып калган деди, бирок бул телекөрүүчүгө түшүндүрүп айта кетелик. Бул соттук медициналык экспертиза деген биздин Кыргыз Республикасынын ден соолукту коргоо борбору бар. РБСМ деп коет. Республикалык ошол медициналык соттук экспертиза борбору. Ошол жакта жүргүзүлөт да. Анан көп учурда биздин көрөрмандар, телекөрүүчүлөр баа чаташтырып алышы мүмкүн да. Бизде ошол медициналык эмес тармактагы экспертизалар жүргүзүлөт. Башка медициналыктан бөлөк. Себеби медициналык жана психиатриялык деген экспертизалардын түрлөрү бул биздин ошол именно медициналык соттук медициналык экспертиза борбору бар. Ошол мекемеде жүргүзүлөт да. Анан көп учурда көпчүлүгү баа чаташтырып алат. Ошо телекөрүүчүнүн айта кетчү нерсе, жана айткан суроосуна караганда ошол жактан болгон болуш керек. Демек ошол жакка кайрылыш керек деген. Ошол жакка кайрылса туура болот да. Жооп болду. Бизди дагы бир телекөрүүчү күтүп атат. Суроосун угалы да жооп берели. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү? Телевизордон бир аз алысыраак туруп аласызбы? Болбосо биздин сөзүбүз сизге угулбай калышы мүмкүн. Биз сизди угуп атабыз, атыңызды айтып, сурооңузду узатыңыз. Алло. Угуп атабыз, сурооңузду узатыңыз. Чеким чыгарып берген. Бирок администрация аткарбай жатат. Штраф салгыла десем, сот биз салбайбыз дейт. Ким тарап штрафты? Сиз эмне жөнүндө чечим чыгарып бердиңиз эле? Ошону айтсаңыз, бул жакта экспертиза тууралуу сөз болуп атат. Сиздики 22 статьяда көрсөтүлгөн. Түшүнүктүү болду, жооп бере аласыздарбы? Эми телекөрүүчүнүн суроосуна караганда бул жерде сот аткаруучунун кыймыл аракетине нааразы болгону байкалып турат да. Ооба, экспертизага байланыштуу. Соттун чечиминин аткарылбай жаткандыгы бул ошо сот аткаруучулардын компетенциясына кирет да. Ошол бөлөк деле сиздердин дарек эмес демек бул суроо. Рахмат айтам суроо үчүн. Биз андан ары улайбыз. Баягы психологиялык жана лингвистикалык экспертизалар жөнүндө бөлүм ачылган деп айттыңыз. Ошого бир кичине толугураак маалымат бердиңиз да. Эми ошонун арасынан мен мындай бир суроо бергим келип атат да сизге. Акыркы учурларда бизде жеке адамдын аброюна шек келтирген көрүнүштөр көбүрөөк байкалат да. Ушул жаатта сиздерге кайрылган учурлар болобу?
Азыр bir жылдай болду, bir жылдан бери жасап атабыз, 16-жылдан. 2016-жылдан баштап экспертиза 30-дан ашык экспертиза жасадык, изилдөө өткөрүп, адистин корутундусун бердик. Бизге соттон кайрылып атат, ГКМБдан кайрылып атат, башка прокуратурадан, милициядан, жарандар да өзүнчө жеке келип отуруп арыз жазып кайрылып атат. Ошонтон изилдөө өткөрүп, корутунду берип атабыз. Кээде бар, кээде жок болуп калат. Жана келтирген маалыматтар кээде болот, кээде болбойт. Ошонун баарын тактап, изилдеп, лингвистикалык анализ жасап туруп жооп беребиз. Ушул сиздердин бөлүмдө келечекте дагы кандай пландарды алдыга коюп атасыздар? Ошол пландар менен бөлүшүп өтсөңүз да, алдыда жасайлы деген, ишти алга карай жылдыралы деген кандай дагы пландар бар? Келечекте да ойлоп атабыз, башка да биздин жана лингвистика, жана психологиялык лингвистика экспертизанын түрүндө киргенде маалыматтарды, мисалы үчүн психолог керек, социолог керек, адистерчи. Ошолордун баарын карап, дин таануучу, теолог эмес, дин таануучу керек да мага бөлүмгө. Ошондо берген суроолорго так жооп беребиз. Мисалы үчүн жана лингвист жооп берет, жазууда, текстте момундай жаман жолго баргыла, же мындай кылгыла деп динди талкалап айтып атпайбы? Эмеден, китептерде. Туура эмес талкуулап. Ошонун баарын түшүндүрүп беребиз. Мындай могу сөздөр мындай болуп атат, психолог болсо бияктан элге кандай таасири болушу мүмкүн. Ошонун баарын жазып жооп эметебиз. Ошондуктан бизге социолог кереги, ар кайсы элдерге кандай жооп бере алат. Мисалы үчүн мектепте окуган балдар кандай сезет, студенттер, жана жумуш жок жүргөн кишилер, же жогорку билимдүү кишилер, азыр дин таануучулар жана экстремист, террористтер болуп эметип атпайбы, атайын даярдап аткан китептеринде. Аларды көп маалымат көбүрөөк бизге караганда. Бирок биз аракет кылып атабыз, алардан артта калбай, кичине астыраак жылабалы деп. Көп жерде. Бул жагынан кошумчалай кетсем болот да. Совет мырза. Өзүмдүн жеке бабымда деле коомдо көрүп атпайбызбы? Азыркы күндө дин бир канча жылдан бери биздин мамлекетте дин өзүнчө деп, кандайдыр бир дин өзүнчө, мамлекет өзүнчө деген бир саясат жүрүп калган, билесиздер. Ооба. Анан ошонун натыйжасында мына азыркы күндө ошол эле айтып аткан адабият, ошол эле көрүп аткан коомго дал келбеген бир жат көрүнүштөр, ошонун баары кайдан келди? Ошонун баары бир күндө пайда болгон жок. Ошонун баары учурунда ошол интернеттин пайда болушу менен, менин өзүмдүн жекече оюм, ушу бара-бара бул бөлүмдү биз чыңдашыбыз керек. Жана айтып аткан адистер менен бардык тарабынан, ошол эле социолог, теологдор менен. Себеби эртеңки күнү ушул сот органдары, тергөөлөр так бизден суроо жооп алыш керек. Бул ошо дин жанагы чакырыкка жатабы, жатпайбы, мамлекеттик төңкөрүшкө туура келип атабы, келбей атабы, же болбосо жөн эле адабий сөздөрбү, биз азырынча бул жагынан мындай бир толук бир жыйынтыкка келе элек коомдо болуп атабыз. Анан ошондуктан биз ойлойбуз, азыркы күндө ошол заманын талабына ылайык, артта калбастан, ошо жүрүп аткан кылмышты кылмыштай деп бере алгандай бөлүм түзүлүш керек. Кылмыш эмес дегенди, кылмыш эмес дегендей. Анын үчүн ошо да кадрлар жагынан да чыңдап, бөлүмдүн келечегинде ушундай бардык жагынан так жооп бере ала турган коомго бир ушундай адистер менен акыры чечебиз деген менде ишенич бар да. Түшүнүктүү, убактыбыз улам аз болуп баратат. Акыркы суроо болсун менден сиздерге. Ишти алдыга жылдыруу үчүн чет өлкөлүк кесиптештер менен байланыш, иштешүү планы барбы, же болбосо иштешип атасыздарбы? Ушул боюнча эмне дей аласыздар? Бул жагынан дагы бир кайталап кетсек да болот. Биздин соттук экспертизалар борбору өзүнүн баягы ушул Кыргызстандагы бирден бир ушундай өзгөчөлөнгөн мекеме болгондуктан сөзсүз түрдө ошол коллегаларга кайрылабыз. Ошол эле
жанагы СНГ мамлекеттеринде, КМШ мамлекеттериндеги Россия, Казакстан, Белоруссия, Тажикстан, Эстония мына жакында алар менен да алака түзүп атабыз. Алар эмне бар болсо, алардын прогрессив эмнелерин бар болсо, биз алып атабыз. Былтыр болсо мына өз ара бири-бири менен тажрыйба алмашуу максатында мурдагы жылы болуп кетти. Казакстанда болуп кайтышты биздин эксперттер. Эксперттерибиздин деңгээли боюнча биздики артта эмес. Өзүнүн билими, профессионалдык жагынан өзүнүн деңгээли боюнча кадрлар өзүнүн потенциалы кем эмес экенин көрүп атабыз. Бир гана материалдык жагынан кичине колдоо керек. Эми азыр жанагындай айтып атпайбыз, бюджетти эле карап турбастан жанагындай бюджеттик эмес каражаттарды да донорлор аркылуу, ошол инвесторлор аркылуу дагы иш жүрүп атат да. Анан жүрүп отуруп акыры негизги көйгөйлөрдү жана айтып өткөндөй негизги кадрлар бар, негизги суроолорго жооп берилип атат. Деңгээлди коом эми өзгөрүп аткандан кийин эксперттер да өзүнүн үстүнөн иштеп, дайым өзүнүн деңгээлинде болот деген менде ишенич бар. Түшүнүктүү, колдон келгенин жасап атабыз, пландар көп деген жооп болду окшойт. Убакыттын келип калгандыгына байланыштуу биз коштошууга мажбурбуз. Атайын убакыт бөлүп, суроолорго жооп берүү үчүн, эфирге келгениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн 30 мүнөт бою баягы соттук экспертиза өнүгүүгө карай деген теманын алкагында талкуу жүргүздүк. Укугуңду бил программасы мындан туп-туура 1 жумадан кийин ушул эле убакытта эфирге чыгат. Ага чейин саламатта калыңыздар.